Саламатсыздарбы урматтуу интернет колдонуучулар жана теле көрүүчүлөр. Түз эфирде Калыс телепрограммасы. Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитети 31-октябрда суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү 3-окууда кабыл алган. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоордо алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксаат берүү сунушу камтылган. Комитетте депутаттарга вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев баяндама жасап, Кумтөр кенидеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү эрип түгөнүп калгандыктан аларда кен казууга уруксаат берүүнү сунуштаган. Эгерде документ парламенттин жалпы жыйынында жактырылып ишке кирсе, анда Кумтөр кенин иштеткен канадалык Центера Голд компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө тоскоолдуксуз иш жүргүзө алат. Бүгүн биз студияга Жогорку Кеңештин 2 жолку чакырылышынын депутаты, ошондой эле Кумтөрдүн бардык көйгөйлөрүн ичинен билген Кубанычбек Исабековду чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Сиз өзүңүз уктуңуз, Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүнө алтын казууга уруксаат бериш керек. Ал жак таптакыр эле эрип түгөнүп калды деп өткөндө айтылган, бирок депутаттар анын мөңгүлөрдүн эрип кеткенин, кетпегенин таптакыр бар жогун деле териштирген жок. Эгер бул жалпы жыйында кабыл алынып калса, анда касканга уруксаат берген турат. Сиз бардык көйгөйлөрүн билген адам катары, анткени 2005-жылдан бери Кумтөр менен болушунча күрөшүп келатасыз, Центера Голд менен. Бул мөңгүлөр чын эле эрип кетти беле? Чындыгында мындай да, негизи Кыргызстандын сырткы саясатынын, ички даш саясатынын өзөгүн келечекте суу түзөт. Дүйнө жүзүндө суунун баасы кымбаттап атат. Мисалы, Германиядан заправкадан барып 1 литр суу алсаңыз, 1 евро 50 центтен ылдый жок суу. А бензин 1 евро 23 цент аласыз, 1 литринчи. Карабайсыздарбы, суунун баасы дүйнө жүзүндө өсөт. Өнүккөн мамлекеттерде, а башка Африканын жанагы суусаз мамлекеттерде анын баасы андан да жогору. Тилекке каршы бизде Советтер Союзунан баштап, бүгүнкү күнгө чейин Советтер Союзу тарагандан баштапчы бир дагы ал тургай суу сактагычтар курулган жок. Ошол эле маалда өзүбүздүн суубузду элибизге толук камсыздандырбай турупчу, чет жактарга бекер чыгарып атабыз. Бизде жайгашкан чет элдик компаниялар 1 тыйын сууга төлөбөй туруп колдонуп келатат. Бул жерде жеке эле мамлекеттин кызыкчылыгы эмес, күрөшө турган коррупциялык схема бар деп эсептейм. Суу биздин байлыгыбыз. Алтынсыз деле жашаганбыз, алтынсыз да жашасак болот. Бирок суусуз жашоо болбойт да, жеке эле адамды эмес, бүт жаныбар, даже ал тургай жана өсүмдүктөр суусуз жашай албайт. Анан бул дүйнө жүзүндө суунун баасы өсүп атса, биз мөңгүлөрүбүздү бекер бере баштайт экенбиз да. Мен эсептейм, бул да атка минерлердин бул чыккынчылыгы депчи. Кара өзгөйлүгү, бул элге, мамлекеттин келечегине бул балта чапканга барар болот. Биз анан Тажикстан 2 мамлекет бул мөңгүлөрдүн Орто Азия боюнча ээлери болуп калабыз. Мисалы карасаңар, Казакстанда арал эмне болду? Деңизичи. Жок пайда болуп, жок болуп кетти, Анын ичинде бизден дагы суунун аз барып аткандыгы себеби бар. Ошол эле маалда кандай экологиялык катастрофага алып келди. Тегерегинде жайгашкан облустар, район, айылдардын баары көчүп, ошол жерде кургакчылык болуп, жаныбарлардын баары кырылып, жашыл чечтик өспөй калды да. Ал тегерегин бизге дагы ошонун илеби келип атат. Себеби табигатты канчалык талкаласак, табигат эртең ошондой жооп берет бизге. Сиз депутат кезиңизде дагы суу кодекстин 39-бөлүгүнө кошумча киргизели деп көп сунуш менен жүргөнсүз. Ал эмне болгон сунуш эле? Мисалы, суу чарба объектилерин жана суу ресурстарын пайдалануу үчүн акы төлөө жөнүндө мен кошумча киргизген. Бул коңшу мамлекеттер каршы, ал жеке эле коңшу мамлекеттер эмес. Мисалы, Советтер Союзу убагында суу чарбасында Советтер Союзунун бюджетинен Кыргызстанга акча бөлүнчү. Биздин сууну Өзбекстан өзгөчө көбүрөөк, анан Казакстандын бир топ түш жакы облустары пайдаланып келген. Мисалы, пахта чыкпайт да суусуз жокчу. Анан ошол эле маалда Союздун бюджетинен Кыргызстанга акча бөлүнчү. Суу чарбасын жана объектилерди, жана элдин айлыктары, налог баары төлөмдөр үчүн акча бөлүнчү. Союз тараганы Кыргызстанга эч ким төлөбөй калды дагы, коңшу мамлекеттер бекер пайдаланып атат. Ошол эле маалда ремонттуу иштерин жүргүзүш керек болуп атабы? Объектилерде жанагы суу чарба бизде ал оор коммуникациялар бар. Жеке эле хранилищелер эмес, каналдар, көпүрөлөр жана башка. Сиз сууну товар катары сиз менен биз төлөп атабыз.
Байкуш айыл чарба элинде 5-10 сотук жерлери бар киши сугатына төлөп атат. Эмне үчүн коңшу мамлекеттер менен жанагы килейген кумторго окшош компаниялар миллиондогон кубту сууну айына алып аткандар бир тыйын төлөбөйт. Бул жерде ошол мыйзам долбоорун киргизсе, ошол боюнча калып калган. Ошол убакта өкмөт 2 жолу өткөрбөй койгон. 2007-жылы да 2008-жылы да. Тилекке каршы ал биздин убакта парламенттик бийлик жок болчу. Өкмөт макул болбосо, биз ал законду кабыл алганда мүмкүнчүлүгү жок болчу. Президент дагы өкмөт да кабыл албай койгон. Ошол сунуштооңуз бүгүнкү күнгө актуалдуу болуп келатат. Анан азыр мына комитеттен жактырылып 3-чү окуудан өткөрөбүз деп атпайбы? Бул ошол күнү бүгүн эле пайда болгон жок. Мындан мурунку, азыркыдан мурунку парламенттагы ошол мыйзам долбоорун, суу кодексине өзгөртүүлөрдү алып келип туруп, анан шайлоо жакындаганда коркуп, элдин добушунан айрылбайлы деп турчу. Бул мыйзам долбоорун өкмөт кайра чакырып алган. Бирок мен юрист катары айтайын. Мыйзам долбоору өкмөттөн болобу, президенттен болобу, же депутаттардын мыйзам долбоору, үч эле бизде мыйзам сунуштаган структура бар. Бул депутаттар, ар бир депутат же группа депутат сунуштаган. Өкмөт, министрлик эмес, өкмөт чогулуп туруп, бир өкмөт. Андан кийин президент. Үчөө эле сунуштайт. Анан закондо жазып турат. Эгер биринчи окуудан өткөн болсо, уже андан кийин кайрылып келбейт, ал закондун ээси жогорку кеш болуп эсептелет. Комитетке тапшырылат. Тигил жерден экинчи окуудан кийин өкмөт кайра чакырып алган. Анын үстүнө депутаттар да тайсалдап, коркуп, муну четке кага албай койгон. Эгерде ошондо кабыл алган болсо азыр проблема болбойт. Проблема жок болду. Андан сырткары бул жерде мыйзам бузулук болду дагы азыркы парламент карап атат. Азыркы парламент эми чөнтөк депутаттар болуп калбадыбы, тилекке каршычы. Анан бир нерсе болсо иш козголуп ушундай болуп калбадыбы. Ошондон коркуп үркүп булар сразу өткөрүп. Кубанычбек мен сизге бир нерсени айтып коеюн, юрист катары. Ошол маалдан бетер, мына 3 жылдан бери законду бузуп туруп өкмөт токтом чыгарып койгон. Азыр токтом менен сууну пайдаланып атат. Болушунча мөңгүлөр кыланып атат. Жана Лысый менен тиги Давыдов мөңгүсүчү кетип атат. Бир тыйын төлөмөй, эчтеке төлөбөй туруп, эмне бюджетке акча миллиардта жетпей атса, эмне үчүн ошолордон албайбыз? Кээ бир айтат 2009-жылкы келишимден ошондо өткөрүү. Жок, андай жок. 2009-жылкы келишимде бир дагы куб сууну бекер пайдалангысын деген бир дагы береле жок. Азыр бийлик парламентте тургандан кийин муну оңдоп койсо болот да. Анан бул дагы мыйзам бузулук болуп атпайбы? Токтом Кыргызстан территориясында аткарылат. Ошол эле моолдо токтом бул закондун алдындагы нормативдик укуктук акт болуп эсептелет да. Ал токтом закондун тезирээк, сапаттуу, так аткарылышына өөлгө боло турган бул өкмөт кабыл турган токтом. Токтом менен биздин мыйзам бузулуп калган. Кубанычбек Сатындиевич, кайра темага кайрылсак, Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү боюнча. Сиз 2005-жылдан бери ошол кумтөрдү изилдеп келаткан адам катары чын эле эрип жок болуп кетти беле? Же жөн эле айтып атышабы? Мен төрөлүп өскөн айылым дагы ошол жерде, жакын жерде. Мен журтчулукка эстетип койгум келет. Ал жерде, мисалычы, биздин өкмөт коркуп атат. Тигилер иштебей койсо кандай болот? Акчасы көп түшпөй калат экен бюджетке дегенчи. Мен силерге айтыпкым келет. Андан кийинкичи эле аз эле кемирээк төлөп аткан мегакомду деле аябай төмөн баада сатып ишпедиби? Эгер бюджетти ойлосо, келечекти ойлосо эмне үчүн сатып жиберди? Эмне үчүн биз керейле кечке эле коркуп беребиз? Алтын Кыргызстанда турат. Кийин бизде фабриканы алып кетет деген имиштери сөздөрдү айтат. Фабриканын куну нече пайыздар менен алтын менен төлөнгөн. Анычы юридика жагын алып келгенде. Центра Голдтукун айтып жатасыз. Центра Голд баягы кумтөр жаңы алып келгендечи. Аны деген биздин өкмөт да кумтөрдү иштетсе болот болчу. Тигилер өкмөт биздинки мыйзамды бузуп туруп жерди берип койгон. Мен силерге дагы тарыхын айтып коеюн. Ошол жерди 10.070 гектар жерди бергенде ага ошол убактагы премьер-министр Чыңгышев Турсунбек кол койгон. Андан кийин Апаз Жумагулов кол койгон. Бир топ премьер-министрлер кол койгон. Акыркысы мына Игорь Чудинов да кол койгон. Эми бул жерде эч кимиси жоопко тартылган жок. Ошол жерде 10.000 гектар, 70 гектар жерди эч ким чек арасын белгилеп койгон жок. Айылда мисалы 5 сотук жер болсо, анын 1 метр сиз ашып кетсеңиз, сизди кандай гына кылат? Эми тигилер 40 гектарын тияктан, 20 гектарын бияктан баарын ала берген. Ал тургай, ал деген ал жерге учактар коно турган взлетный площадка курулган, фабрика курулган, автобаза, жилой комплекстин баары курулган дагы. Аны деген ал жерде тиги болгону 2005-жылга чейин 13 жылдын ичинде $7.000 төлөшкөн жер налогун жайыт депчи. Ал жерди ошол убактагы өкмөт бу промзонага которгон эмес, промзонага башка ставка жер салыгы боюнча дагычы.
Анан да мен соттошконум чындык. Мен Кумтөр менен 45 жолу соттошком. Ошо Центара менен, Кумтөр менен, Кыргыз өкмөтү менен 3 маселе боюнча соттолуп экөөнү утканбыз. Тилекке каршы мен дагы жалгыз болуп утулган бирөөнөнчү. Мен жаныма дагы оорчулук келген. 2 жолу покушение болгон. ГКНБ арыз жазгам, эч ким издеген эмес. Эч ким талкалап, мисалы автоматтар маскачан кирген үйгөчү. Анан бул жерде көп алтын бар жерде, көп акча бар жерде кам бар. Мисалы мен сиздерге айтып коеюн. Кумтөрдө 54 киши өлдү биздин жарандардан. 129 киши инвалид болуп калды. Азыр бир тобунун акчасын, компенсациясын төлөбөй келет темгичи чейинчи. Эгер башка ишканада бир киши өлүп калсачы, же жарадар болсун. Ал ишкананын директорун баш кылып, баарын сапырып, түрмөнүн түбүнө кадамакта. Жолусу жана өмүр бою бала чакасына пенсия төлөмөк. Биздин жарандык кодексте бар. Эмгек кодекстер бар. Күрөшүп келаткансыз. Көп күрөшкөн, көп кишилерге төлөтүп бергенбиз. Тилекке каршы биз тарап кеткенден кийин 2007-жылдан бери бул маселелер калып калды. Жарандык активист катары күрөшкөн жоксузбу? Жарандык активист катары мен 2011-жылы өкмөт менен соттоштум. Ал тургай мына 2011-жылдан баштап мен Кыргызда Кумтөрдөгү алтын мафия дегенди китеп чыгарам. 2008 орусчасы. Ушул китебиңиз. Мына ушул китеп. Азыр менин юридика илимин докторугунан мен материалдарым баары даяр, жакында уюшса заштагылат. Ошол дагы бул тоо кендери боюнча. Биздин жарандык укуктук негиздери боюнча. Бул деген кен байлыгы бир өкмөттүкү же бирөөнүн чөнтөгүнүкү эмес, бул мамлекетке, элге таандык. Элге иштеши керек. Сиздин китебиңиз жөнүндө сөзсүз азыр сөз кылабыз. Давыдов жана Лысый мөңгүлөрдүн нериши бул жаратылыштын өзү таасир берип бердиби, же Центера Голд жанагынча жердин баарын казып атып, ошолордун техногендик таасири тийдиби булардын неришине? Сиз изилдеп жүргөн адам катары. Биз негизи мен кыргыз болуп төрөлүп, Ысык-Көл калаасында өсүп чоңойгонума бактылуумун деп эсептейм. Мен бир жакка кетип, бала чакам менен бир жакка кетейин деген оюм жок. Ошон үчүн бул келип иштеп аткан ишканалардын баары биринчи Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштеш керек. Анан өзүнүн чөнтөгү үчүн. Кийинди өзүбүз деле кассак болот болчу. Эмне үчүн бул Кыргыз алтын ортомчу брокер компаниядан көрө өзүбүз бир корпорация түзүп, бизде специалисттер жетиштүү болду. Жетпегендерин ошол келишим менен алсак болот. Эмне үчүн бизде Кытай да казып атат, Израиль да казып атат, Канадасы, тиги америкалыктар ким гана жок. Балким адистердин жетишсиздигинен. Адистер жетет. Жетпегенин да бир жолу айтып коеюн, келишим менен алсак болот. Азыр мисалы Кумтөрдө 95% биздин Кыргызстан жарандары иштейт. Анан 5% чет элдиктер. Мурун бизге чейин. Бул 70 келе жетчү адегендечи. Башкалыктар көп алчу. Тилекке каршы алардын айлыгы да биздикинен көп болуп атат. Анан бул жерде биздин жарандык укуктарыбыз да калып атат. Алтын казып алар кете берет. Биз калабыз, биздин урпактарга таза экология менен ден соолугу, элдин ден соолугу алтындан кымбат. Элибиздин келечеги кымбат да. Ошон үчүн керек болсо, бул эгер мына мен сиздерге да бир нерсени айткым келет. Ачылып иштеп аткан кендерди азыр барып басып алабыз деп, баягы жер үйдө эсиңердеби таластагы. Атчан бир топтор арак ичип алып барып, ал жерде талкалап иштеп аткан кишилерди уруп согуп, кийим-кечек, телевизор, холодильникти көтөрүп кетишкен. Жана иштеп аткан, жашап аткан вагондорун өрттөпчү. Андан эчтеке пайда чыкпайт. Мисалы азыр Кумтөрдө ошондой болуп кетсе, килейген тоонун ордунан кекти калдык. Мисалы Борбордук деген жанагы карьердечи. Андан сырткары килейген хвостохранча калып атат. Анан ошондой баш аламан болуп атса, хвостохранчаны эч ким ачып ийбейт деп ким кепилдик бере алат? Анда сразу нарын суусуна куюлат да. А жекеле нарындын эл эмес, тиги коңшу мамлекеттерге чейин барган атпайбы андачы. Бул экологиялык катастрофага алып келет. Ошон үчүн мунун биздин мыйзамдын чегинде биринчи очередь экологияны сактап, элдин ден соолугуна эч кандай жаман таасир бербегендей кылып турган иштеш керек. Аягына чейин чыгарып, анын үстүнө мен сиздерге бир информация айтып коеюн. Айтыңыз. Мына мурунку бийликти жамандап келатышат. 8-жыл болду. Ким каршы болуп атат? Эгер ошол жанагы рекультивационный фонд, мисалы рекультивационный фонд деген бар, жанагы баарын карабына келтире турган. Ал фонд эмгиче чейин Лондондо турат. Алып келиш керек болчу. Кыргызстанда банктардан корксо улуттук банкка салып койсун. Ар бир алынган тонна кендин пайызы төлөнүп турат келишим боюнча. Ошого толукталып турат. Анан кайра алар кетип калса, эми жамандык болбосун, мындай табигатты кырсык болсо, биз кайсакча калыбын келтиребиз. Ким кожоюн азыр ошонучу азырчы? Жанагы рекультивационный фондтунчу. Миллиондогон долларлар бар актачы. Ондогон миллион долларлар бар. Алып келиш керек, Кыргызстанда туруш керек. Сиз Кумтөр боюнча эл билбеген маалымат бар деп айтып жүрөсүз. Ал эмне болгон маалымат? Биз уга элек.
Да, мен чет элин айтып коеюн. Азыр Центера канадалыктар толугу менен Кумтөрдүн эсебинде жашап атат. $500 миллиард ашык эсебинде акча турат. Алардын айлыктары эми биздики түшкө кире турган айлыктар. Мен силерге мындай нерсени айтайын. Мисалы, мына азыркы президент Атамбаев премьер-министр болуп турганда сүйлөшүүлөр жүргүзүп атып, Центеранын вице-президенти кыргыз жигитти койгон. Андан кийин директорлор кеңешинин 2 мүчөсү бар. Азырчы. Бирок $20,000 айлык алышат. Бир айда. Бир айда. Жана 5 жылдыздуу отелдерге жашайт, учса бизнес класстарына учат. Мен ишенбейм Кыргыздын кызыкчылыгына ошол мырзалар иштеп берет депчи. Иштебейт. Бир да сунуш пикирин айтып эле кыргыз журтчулугу уктуңуздарбы? Мени тилекке каршы КТР көргөзбөйт. Борбордук радио көргөзбөйт. Массалык маалымат каражаттары кыргыз өкмөтүнүн гезиттери бирөө да чыгарбайт. Мен ачык айтам. Кимдин эмне кылганын, туура эмесин туура эмес деп. Бул китепте деле 100дөн ашык фамилиялар камтылган. Кимдин эмне кылгандары бар. Экинчи китеби да даярдап жүрөм. Бүгүнкү күнгө чейин кандай химия болуп атканынчы. Анан муну да типографиялар бирөө да баспай койгон. Бир жеке эле типография басып чыгарган, бирок аны да текшере баштаганда нускалары болгон 2000ге чыгып калган. Анан орусчасын кийинки жылы чыгарганбыз. Анан мен бул элдин арасында жашагым келет. Бала бакырам менен. Чоң ата, чоң эне менен атамдын да сөөгү Кыргызстанга коюлган. Ошол эле Жетегиз районунда. Цианид төгүлгөндө кандай гана чыр болду эле. Компенсациясын бербей жүрүп, кийин биз алып бербедикпи? Ызылдашып жүрүпчү. Канча киши бала чакасынан айрылган. Мен энем дагы инвалид 2-чи группа болуп калды. Канча мал өлгөн. Анан бир да турист келбей калбады эле ошол убактачы. Көлдүн жашылча жемишин эч ким албай калбады эле. Анан андай көп фактылар бар. Жекеле тиги цианид эмес, селитраны сууга төгүп салгандары бар. Машинелер кулап барганда химикаттар. Мен айтып атпаймынбы, 54 киши өлдү депчи. Эмне үчүн ошолорго мисалы бир иш козгобойт, башкы прокуратура же тергөө органдарычы? Алар техникалык авариялардан, техникалык эрежелер бузулгандан да бар. Мисалы борбордук карьердин түндүк жагы обвал болгон. Обвал болуп биздин жаранды басып өлгөн. Анан ал жерде дагы бир топ тонналаган алтын кендери калып калды. Аны тигилер алган жери жок. Мен сизге дагы бир нерсени ачык айтып коеюн. Бул Кумтөрдүн ТОсу бекип атканда, ошол жерде баары көрсөтүлгөн. Мисалы ачык түрүндө канчаны казып алат. Анан Кумтөр 2 деген проект бар болчу. Жердин астына кирип, анан мисалы жана Давыдов Лысый кендерин азыр көчүрөм деп, же аны казып кереги жок болчу. Жердин асты менен өтүшү керек болчу буларчы. Ошол алтынды алыш. Мөңгүлөрдү тийбей эле туруп. Бирок бул жерде мөңгү турса, бул жерде дамба курулушу керек болчу ТО боюнчачы. Анан мына бир нече жыл болуп калды. Биздин жашап аткан эл ошол жакта. Мисалы ал жерде жилой городок дагы бар. Ошол жерде жашап аткан элдин имараттары эскирип калыптыр деп, чындыгында могул 2 мөңгү эрип, аны басып калганга жакындап калган. Алар башка жерге көчүрдү. Бирок жаңы имарат салган жок. Тигилерди алып барып койду. Бул кыргыз журтчулугун алдап атат. Биздин текшерүүчү органдар эмнени карап жүрөт? Биздин текшерүүчү орган жана мамлекеттик агенттикте миллиарддаган сомго акча бербеби, сотко бербеди беле? Анан жеңген да соттордон, кыргыз сотунан. Бирок эл аралык сотко барышкан жок. Өкмөт алып туруп алар тыйып койду өзүнүн структурасын. Эми кайра жетеленген эмеде болуп туруп, тиги мөңгүлөр жылдыралды атпайбы? Бул жерден күйбөгөн жерин күйүп, куйкан курушат экен да. Эмне өкмөт өзүнүн структурасы тигилер менен соттошуп атса, аны тыйып койду дагы эми кайра аларга мүмкүнчүлүк берип атат. Анан мен бул НТС каналында да бир депутат менен айтсам айтып атат, ошол жерден сүйлөшүп атса, мындай дебатка чыксак. Вертолет менен жылдырабыз деп айтышты дейт. Бул эмне мөңгүнү? Бизде биринчиден сураш керек, канча вертолет бар дейт. Вертолет канча жүктү көтөрө алат депчи. Элер бул эмне деген жорук? Жок, азыр Лысый менен Давыдов дагы миллиондогон тонна. Жок, анан бир топ эриди. Почти жарым эрип кетти. Ошол эмне себептен эриди? Ал себебин айтып берейин. Мисалы, жанагы жардыруу жолу бул эң арзан жолу болуп эсептелет. Алар взрывчатканы алып келет, жардыруучу сатты. Анан селитрлер тонналап алып келет да анан жардырып атпайбы баңда кизипчи. Бул жерде чаң химикаттардын баары көтөрүлүп атат. Анан мөңгүлөргө барып жатып атат. Мөңгүлөргө таасир этип атат, тез эригенде. Химикаттар таасир этет. Анан чаң деле таасир этет. Жанагы эгер барып көрсөңүз, кумдар пайда болду. Мөңгү эрип калган жерде кум пайда болду. Анан жардыруу пайда болгондо ал жерде илгертеде миллион жылдан бери зоокалар турат.
алардан жаракат кетип атат. Бул бирден бир жер титирөөгө алып келе турган факторлордун бири. Мисалы жардыруу менен. Ушунун баары жанагы кумтөрдө казылып аткан иштерге байланыштуу болуп Ал атабы? сөзсүз болуп атат да. Мисалы Давудов менен Лысый мурун эриген эмес да мынчалыкчы. Кандай эриди эле? Мындай эрди келмес да. Мисалы кээ бир кесипкөйлөр айтып атат. Мен ученоймун депчи. Мурун башкача сүйлөп жүргөндө чөнтөгүнө бирдеме алса башкача сүйлөп атат азыр. Мисалы азыркы Давудов азыркы запас менен Бишкек шаарын биздин 1,5 миллион жашаган элди, шаарыбызды, борборубузду таптатнакай суу менен обеспечивать. Таза суу мененчи. Эч кандай химиясы жокчу. Анан биз ал жерден талкалоого, мисалы кантип мөңгүнү бияка жылдырат? Ойлоп көрсөңөр, жылдырып атабыз деген. Бул алдоо болот го. Кантип мөңгүнү таш барып кайра башка жерге коет? Жок, ал мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Баары эле билет. Ал эми аны талкалап туруп ошол жерди казабыз деп атат. Анан бул бизде да 6% экен, 3% экен деп атат да. Эми эгер ошо Давудов талкаланса, башка мөңгүлөргө да таасир этет. Башка жерлерге да ушундай кен казгандар, тигилерге мүмкүн экен, эми үчүн кандай болбойт дегендер бар. Мисалы карасаңар, Алабука району, Чаткал району, ал жерде суунун нуктарын да башка жерге буруйду. Кытайлыктар казып атыпчы. Бир топ сугат жерлер кургалды, жолдор бузулду. Биздин элге таасир этип атат да. Айндар, биринчи любой келишим түзүп атканда, биринчи экологиябыз, табигатыбыз сактай турган, элдин ден соолугун бузбай турган келишим түзүшүбүз керек да. Анан болбосо 300 сомго лицензия берип убагындачы. Анан 3 миллион чөнтөгө салып туруп баарын бере беришкен да. Азыр кумтөрдүн кейпин кийген башка кендер толтура болот атпайбы? Мисалы Жер үй, Андаш, Талды булак, Талас. Бул жердеги мына Ак Туузбу чүйдөгү Кемин, Талды булак, тетиги Алабуканы алгыла, Алайды алгыла, Чаткалды алгыла, Нарынды алгыла, жердин баарында чыр болуп атпайбы? Себеби туура эмес, чечилгенден болуп атат. Эл журттан жашырган үчүн болуп атат мындай маселелердичи. Анан элде чыгып аткан, каршы болуп аткан ошол болуп атат да. Эми азыр кичине тендерлер өтө баштады. Бирок тендерлер кандай чыр менен өтүп атат, тоже көрүп атпайбызбы мисалычы. Анан ошол жерде жашаган элдин кызыкчылыгы да каралышы керек. Биз иштеп турганда мисалы алманы Кытайдан алып келиш. Эмне үчүн сколдукун албайт? Картошканы башка. Цементти тиги Тараздан алып келишчи, Комтөргөчү. Анан мен талап койгом. Соттошуп атып, мисалы бийик толуу коэффициент 2,4 эсе элдин айлыгын көтөрткөнбүз. Больничный иштер төлөбөй келген. Биздин кодекс бар да, эмгек кодекси. Больничный ишти сиз ооруп калсаңыз сизге ишкана төлөп берет. Эмне үчүн тигилерге төлөгөн эмес? Өлүп калгандардыкын төлөгөн эмес, инвалидтигин төлөгөн эмес. Бул биздики басмарлаган элди экинчи жана абориген сөзү каратып көрүп калганда. Каймаган калпып кете берген. Якаевдин убагында аларды бир жолоткон эмес. Кийин дагы болуп атат андай кемчиликтерчи. Мисалы коррупциянын бир учун айтып коеюн сиздергечи. Азыр жанагы Комтөрдүн эң чоң расходу эмне кетет билесизби? Жанагы рудаларды ал деген жок эле дегенде бир күндө, бир суткада 10.000 тоннадан ашык руда ташлат. Жана 60 тонналык белаздар ташып, кобалар ташып атат. Ошол кимдердики? Мындай саресеп салып көрсөңүз, иликтөө журналисттикчи. Аны жөнөкөй кишилердики эмес, ал фирмалардыкы эмес. Андан сырткары эместик айтып коет. Мына Комтөрдүн эсебинен тиги Канадада алтын кени сатылып алынды өткөн жылы. Комтөрдүн эсебинен мурундагы Россияда Тыва Республикасында алтын кени сатып алынган. Туркияда алтын кендер сатып. Эмне үчүн журтчулук муну эмгиче чейин? Ушул биздин Комтөрдөн табылган акча менен ошол Тывадан сатылып алындыбы? Тывада, Туркияда сатып алынды, Канадада алтын кендер сатып алынды. Демек биздин активибиз көбөйүп атат. Юридикалык, экономикалык жагын алганда. Комтөрдүн кени бүтсө дагы башка кендерден биз 33% дивиденд алышыбыз керек болчу. Тывадан, Турциядан, сиз ошону айтып атасызбы? Да, мен Тывадан, Турциядан, Канададан. Муну коомчулук тилекке каршы, муну коомчулук билбей келатат. Экинчиден, Монголиянын Боро кенинен 42 тонна алтын казылып алынды. 33%ыбыз туруп, 30 тыйын бюджетке алган жокпуз. Кыргыз өкмөтү эң чоң акциянын ээси Кыргыз өкмөтү Центерадагычы. Бир талап коюлган жок. Кана алардын акчасы, кайда кетти депчи. Гацут кен иштеген жок Монголиядагычы. Биз иликтегенбиз ошону. Ошол эле Роза Сахын, Отунбаева жана башка депутаттар, министрлер, тиги тышкы иштер министринин өкүлдөрү бу чогулап барып биз изилдегенбиз. Мен баягы вице-спикер болуп иштеп жүргөндөчү. Америкага, Невадага да барып изилдегенбиз. Ошол жерде мен сиздерге бир нерсени көргөзүп коеюн. Мына, бул Невадагы Рен кени бул ошо Центрага кирген кендердин бири.
ошол жерди биз изилдеп барганда 38%-ин бирөөлөргө сатылып кеттир. Өкмөттөн ким макулчулук берген бугачы? Акциянын көбүн кармап отурупчу. Бир тыйын түшкөн эмес. Андан кийин азыр Ренгенин Барик Голд деген кайра эле ошол Канаданын компаниясын сатып жиберишиптир. А биздин үлүстөрүбүз кайда кетти бул жердечи? Ошондой маселе болуп атпайбы? Анан ушул жерди изилдегенде мына мен силерге дагы көргөзүп коеюн. Мына биз ошо биздин мүчөлөр, ошо комиссиянын мүчөлөрү, биз 730 метр жердин астына тереңдикке киргенбиз. Жанагы Барик Голдтун үстүнөн ал чөл эле жер. Бирок эч ким жардырган жер жок. Чөлүн сактап атат. Суу да жок аякта. Анан ошо чөлдүн астынан кирип туруп астынан казып атат. 730 метр жердечи. А мисалы Боро кенин казганын барып көрдүк. Хвостохранилищен, элдин иштеген жерин, жатаканасын, айлыктарын баарын изилдедим да мен мисалы барып. Ошол жерден мисалы хвостохранилищага суу колдонулган суу цианид менен барып туруп эмеге хвостохранилища төгүлүп атат бир труба менен. Бирок тундурулган суу же тиги отходдордун баары жерге отургандан кийин үстүнкү сууну кайра экинчи труба менен сордуруп келип атат дагы. Анан тиги жерге технологика процессине фабрикага кайра колдонуп атат. А бизде кое берип атпайбы тигинден ары элечи. Анан аякта вышелачивание деген метод бар. Мисалы жанагы ылай болуп фабрикадан чыгып атпайбы, алтынын доория алып калып атат тиги ошонун тоннасына. Анан ошондо дагы баары бир алтын калат тиги урдада жана баткактарындачы, мындай кыргызча айткандачы. Аны тигилер тоонун этегине жайып туруп, жана химикаттарды колдонуп туруп, ошонун үстүнөн дагы кайра алтын алып атат. Ошол эле маалда Монголияда тоо кен комбинаты жок. Биздики Союздун убагында курулган жакшынакай кенибиз турат, мына комбинатыбыз карап атат. Булар ушунчалык мыйзамсыз иштерди жасап атса, бул ушул боюнча эле кала береби? Сиз ушул боюнча дагы чыктыңызбы? Бул негизи эгер сиз айткандын баары чын болсо, ачыктан ачык эле мыйзам бузуулар. Меники туура эмес болсо мени сотко беришсин. Бирок менде толук кандуу фактылар, документтер бар. Мисалы генералдык прокуратура өрттөнүп кетти деп мурунку парламентте айтпадыбы? Жок болуп кетти документтер деп. Ал 85%-ын мен бергем дедим ошол жерде. Менден алгыла деп. Аида Салянова башкы прокурор болуп турганда 4 тергөөчүсү 2 сутка отурушту күнү түнү. 665 материал документтерди менден алышкан. Тилекке каршы иш козголду да, Кыргыздын анча-мынча аткаминерлердин иштери сотко чейин барып, анан кутулуп кетишти. А жерденчи. А жанагы эле ошол Хаменюкту Болгариянын баягы Интерпол менен бергенде Болгариянын полициясы кармады да, андан кийин чыгарып жиберишти, кетип калбады. Анан эмнени айта алганынчы? Ал тургай жанагынча киши өлүп атса эмгиче чейин бир иш козголбосочу. Анан коррупциялык иштери боюнча булардыкы бир топ далилдери бар да. Ошол эл аралык соттон коркуп кереги жок. Мисалы экология процесси менен любой эл аралык сот биздин пользага чечип коет. Себеби ал сиз мисалы Германиядан же Голландиядан 1 литр май жерге төгүп коюңузчу, сизди сразу камайт. Экологияны бузгандык үчүн. Экологияны бузгандык үчүн. А тигилер жанагы жолдо чаң сапырылбасын деп даже убагында майлар төгүп келген. Азыр кийин биз заставить эткенбиз, суу чачасың депчи. Ал май эмес. Мына мен 2011-жылы соттошкондо бир факты менен соттошком. Данияр Үсөнов премьер-министр болуп турганда кетерине жакын жашыруун түрдө токтомго кол коюп туруп 16.332 гектар жерди, дагы алтын кендери бар жерди эч кандай тендери жок ошо Камекага берип коюптур да, бул эмегечи, Кумтөргөчү. Ал жерге кызыл китепке кирген жерлерге өтүп кеткен. Ошол эле Жети-Өгүз районунун Жети-Өгүз айыл өкмөтүнүн, Ырдык, Липинг айыл өкмөтүнүн жерлери кеткен. Жеке менчиктер жерлери кеткен. Кызыл китепке кирген бул ЮНЕСКО жер жүзүндө кызыл китепке кирген жерди эч кандай талкалоого болбойт анычы. Мыйзам жол бербейт. Ошону кошуп берип салышкан. Анан азыркы алар деген талкалап туруп жолду башкалар сала баштаган, каза баштаган. Анан кийин сот иштерине бул Международный экологиялык сотто менен соттоштум. Тилекке каршы өкмөттүн өкүлү, геология министрлиги, Кумтөрдүкү баары биригип туруп каршы турушту. Эч нерсе өзгөрбөптүр дедим. Бирок ал аял, судья аял, Карагулова аял 3 отурумдун чечимин кабыл алды, туура депчи. Анан тилекке каршы өкмөт болбой атканда мен жогорку кеңешке барып депутаттарга да таратканбыз материалдарды. Анан ошол жерден тиги депутаттар да премьер-министрди аябай кысканда, анан премьер-министр ошол менен атмен кылган. Жер кайталанып алынды. Бирок жанагы жер налогун, жайы тиги несельхозназначение деген категориялар бар. Алардын бир тыйынын төлөбөй тигилер колдонуп бир топ жерин талкалады да баса беришти.
Сиздин айтканыңыз боюнча абдан эле мыйзамсыз жаман көрүнүштөр көптөн бери болуп жаткан экен. Эгер булардын баардыгын уланып атат бүгүн делечи. Бүгүн деле уланып канча кишини отургузуш керек бул боюнча? Эми тилекке каршы мындай фактылар болуп атат. Сиз суу маселесин көтөрүп аткан. Сиздерге мен биринчиден рахмат айткым келет. Мени чакырып койгонуңуздаргачы. Мени энтес менен силердин каналдан башка эч ким чакырбайт. Эми сиз кумтөрдүн көбөйүн жакшы билесиз да. Эл да билиши керек. Кээде туура эмес информация барып калып атат. Элге бир топ информациялар так жетпей, же бул тескери иштер болгон үчүн жанагы кендердин тегерегинде баарында чырыштар болуп атпайбы? Эл бөгөт коюп атат. Мисалы жанагы Таласта деле 3 кендин ар бирине фабрика куруп кереги жок болчу. Аны тиги бул жерге же Кумтөргө ташып барып, же Тогуз-Торого ташып барыш бул расход канча болот жанагы рудаларды ташып барыш үчүнчү. Эгер үчөөнүн ортосун өкмөт белгилеп, экология зыян келбей турган жерди таап туруп, айылдардан алысыраак жерде алып барып туруп бир фабрика орноттурса болбойт беле? Ар бир өзүнчө фабрика курулса, чыгым көбөйүп атат дагы, биздин салык түшкөнүбүз азайып атат да. Пайдасынан да биз салык алабыз да. Тилекке каршы Кумтөрдө 2009 жылга чейин баягы Акаевдин убагында түзүлгөн келишим боюнча пайдадан түшкөн келишим деген негизи болуп калган. Ал болгон $10 миллион дивиденд алганбыз. Анан бул акциялардын дагы өкмөт деген аябай начар менеджер экен. Өкмөт акцияларды пайдаланганды билбей атат. Мисалы Надель дагы жана декрет менен менчиктелген банкы үчүн тиги Европадан сотко берип туруп 16 миллионго кыргыз өкмөтүн жыгып койду дагы Кумтөрдөгү биздин центрдагы акциябызга арест койдурду. Мына бул Ак кеме мейманканасы боюнча да Туркиянын соту тигилердин түрктүн пользосуна пайдасына чечип туруп дагы арест койду. Анан биздики тапкан пайдабыз эмне болуп атат да? Жок десе болуп атпайбы? Эми анан сууну дагы бир тыйын төлөтпөстөн туруп мөңгүлөрдү берип салганда кандай болот эмичи? Ал мөңгүлөрдүн астында эми ошончону казабыз деп жанталашып атышкандан кийин канча байлык бар экенин эч ким билбейт да, же билишеби? Геология разведка буларды чыгарды беле. Негизи бул Кумтөрдүн тарыхы 80-жылдардын аягында белгиленген. Теги Союздун убагында жанагы геология менен түстүү металл министрликтери биздин тил менен айтканда ошонун запасын бекиткен. Андан кийин бул Союздун убагында казыла баштаган эмес. Андан кийин баягы 90-жылдардын башында биздикилер 92-жылы берди. 91-жылдан баштап сүйлөшүүлөр жүргүзгөн. Жанагы жер куруткан еврей улутундагы Бирштейн деген келген. Аны Чыңгыз Айтматовдун баласы Санжар алып келген. Санжар келип атасын алып келип, биздин Залкар жазуучубуз бул ишке келип кийлигишип, тилекке каршычы. Анан ал киши Акаевди президент кылганда, Акаев анан а кишиге должен катары макул болуп, ал тургай Бирштейнди алып келип туруп мамлекеттик кеңешчи кылып, Ак үйдүн 7-этажынан кабинет берип, кол тийбестигин берип, 1 тонна 801 килограмм алтынды таразага тартпай туруп самолетуна жүктөп берип кетишкен да. Эч кандай бажы текшерүү эң башында ошондой болгон. Аны биздин аткаминелер айткан, текшердиңерби десе эми тараза жок, жанагы колхоздун таразасына салып көргөнбүз депчи. Эгин анан тиги тузду тарткан эмеге тартып көргөнбүз деп. Ал алтын болсо швейцарский банкка кетти болуп, ошол боюнча дайынсыз бүгүнкү күндө да эчтеке жок болуп атпайбы. Эгерде парламент жактырып, эгер мөңгүлөрдү каза баштаса, сиз дагы күрөшүңүздү уланта бересизби? Биз эми бул жагынан улантканбыз, алып барып келгенбиз, анын үстүнө президент дагы кол койбой койсо болот. Эгер парламент кабыл алган күндө дагычы. Бирок ушул жогорку кеңеш шайлаган өкмөтү сунуштап аткандан кийин бул жогорку кеңеш өткөрүлөт, мен көзүм жетип эле турат да. Анын үстүнө өйдө жактан айтса, хоп майыл болуп калды да бул жогорку. Өкмөт сунуштап атса деле эми белгилүү эле да. Ошол болуп атат да. Өкмөттүн бир сунушун кайра четке какканын уктуңузбу? Мына 1,5-2 жыл болуп атат булардын иштеп аткандарчы. Андай жок да. Демек бул жогорку кеңеш муну өткөрүп жиберет. Өткөргөндөн кийин президент кол койбой койсо болот. Кайра муну эми ошол жогорку кеңеште деле баары түшүнбөйт бул маселени, тилекке каршычы. Мен баарын жаман деп айта албайм жогорку кеңешти. Бирок бул жогорку кеңештен түшүнбөсө специалисттерди алып, комиссия түзүп, жолосо жана комитетте эле барып, иликтөө жүргүзүп, көз карандысыз кесипкөйлөрдү алып барып. Анан муну чын бышыгына жетип койсо болот да. Азыр ал бул мөңгүлөрдүн эришинде эле техногендик себептер деп бир тараптар айтып атса, бир тараптары болсо
Жок, ал өзү эле жаратылыштан ээрип атат деп. Бул дагы тартыш болуп атат. Мунусу дагы абдан түшүнүксүз болуп атат азырынча. Тилекке каршы бир топ уюмдар. Ошол эле эми мен билип турам КТРда мен иши барына, бирок КТР, Кыргыз Туусу, Эркинто дагы бир кесиптеш телеканалдарыңар контурдан акча алып турат. Которулуп турат дагы. Анан ал кишилер мындай чындыкты алып чыкпайт. Мен силерге ачык айтайын, кыргыз журту билсин мунучу. Анан мен геологмун, мен доктор наукмун дегендердин да бир тобу ошол жакта аралашып калды да. Алардын уюмдары дагы тыйын алып калды. Мурун бирде айткан кишилер азыр башкача айтып калбады. Анан бул жерден айтканым ошол болчу, керек болсо ошол көз карандысы башка мамлекеттерди алып келсе болот бул жактачы. Ушуну менен бизге берилген убакыт дагы соңуна чыгып кетиптир. Мен телекөрүүчүлөргө дагы бир жери эскерте кетейин. Бүгүн биздин студияга Жогорку Кеңештин 2 жолку чакырылышынын депутаты Кубанычбек Исабеков келди. Бизге келип, Кумтөр боюнча болгон чындыгыңызды ачык айтып бергендигиңиз үчүн биз сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат силерге. Ушуну менен бүгүнкү күндөгү түз эфирдеги программабыз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.